кайненем мама боксты ичи, железаны ичти деле ушинтип кыйнап атты. Мен аны жаман көрүп аттым. Мама бокстун баасын билсем 3.950 болуш андачы. Өлүп кеткен не кылам аны мени алып эле коюйчу деп ойлодум. Бирок тайскостун аябай кыйнап аткан. Ичи эле иштеп кыйнап аттым, чтобы аны отстала деп мама боксту алдым да, чындап элечи. Элебиттерди карасам баасы эле ошондой экен. Мейли аны буны алайынчы деп алып ичип, железаны ичип, мен гемоглобинимди көтөргөндөн кийин тайскоз деген нерсе жок болду. Кадимкидей жыргап калдым. Ойлоп аткам, блин, өлдүм тайскоз. Мен мамамдыкы 9 айга чейин болот экен да, төрөгөнчө тайскоз болот экен. Мынча эчтекем кылбап аткан, мен өлдүм деген. Ошолорду ичкенден кийин кадимкидей жакшы болдум. Анан кийин мен бизнес кылган жөнүндө билген эмесмин. Алдына эже встречага чакырды, эже келдим. Анан компаниянын возможностьтарын айтып атат, менин машинам деди. Да, деп койдум да, эле ишенбейчи бирдесе болуп элечи. Да, конечно деле. Бирок мен оюмда мындай болду. Мен өзүм товарный кызмын, алектенчим. Анан кийин сатканды аябай жакшы көрөм да, эмне болсо эмнени берсе сатып салам. Анан кийин эже бизнес планды, маркетингди баарын айтып атат, мен оюмда товар сатам деп эле болдум да, эжени уккан жокмун. Товар сатам болдум мен. Эмне кылам? Инстаграмда оформление кылам, таргет кетирем, болду сатып баштайм. Менде неме блог болгон жок да, айына 10 миң сатыш керек, буну сатыш керек дегендери. Мен ооба, Инстаграмдан эле сатып салам деп эле болду. Башка бизнес план уккан жокмун команданы. Башында эле крест коюп салгам командага. Мен команда салгам, каяктан ким чакырман эми, мен жинди го деп ушинтип койгом. Анан кийин эле 2 күн калганда болчу, 2 күндө эгиз балымды өзүм жаптым. Анан изучать этип баштадым. Акырынан страничкаларын баарын карап баштадым. Инстаграмдарды изучать эттим, товарларын изучать эттим. Көбүнчө өзүм алып ичип баштадым да. Анан через Инстаграм кантебиз? Потихоньку личный бренд менен сатыш үчүн мисалы сен ал бул витаминди сага керек, сен шампунь ал, сен косметика ал десең эле тааныштарым баары жаман көрөт да, туурабы? Ой, ушу ташатты деп келатканда качып баштайт. Баягы келатыр, азыр нерсесин сатып деп айтып, баягы бирөө келатыр, мынтет деп айтат деп качып баштайт уже. Анан биз мягкий продажа кылышыбыз керек да, ошону үйрөнүп билишибиз керек. Сөз болуп кетти, подружкалар менен жолугуптур, мен канмас биреке деп баштаса элек. Ой, мен железо ичкем, ушул сонун болчу, кандай сонун көтөрүп экен деп кой, ферритинге чейин көтөрүп экен. Эсүстөн нерсе сүрөтүн көрсөтөм, алсаң ал деп ушинтет. Мен подружкаларыма айтчым эле, чындап жардам бергим келет го. Башында сатууга келдим эмес, мен сатам деп эле. Анан кийин өзүм результат көрүп, баардыгын ичип, эметкенден кийин анан действительно адамдарга жардам бергим келди да. Ошол биздин продукция аркылуу жардам бере алат экенбиз, сонун болотчу. Анан подружкаларыма айтып баштадым, ушуну ичсең болот экен, жакшы көтөрөт экен депчи. Анан алар деле баягы баштайт, сатып атат депчи. Айттым, менден алгың келбесе, магазинден бар, башка бирөөдөн алсаң болот. Мен сатыш үчүн эмес, сага жардам бериш үчүн ушинтип атам деди. Анан, конечно, подружкам болгондон кийин антпейт да, өзү менден алат. Анан кийин Инстаграмга кантип баштадым. Башында эле теплый кругка предложение кылдым. Ушундай жумуш бар экен, мен биринчи доходума чыктым, ушундай таап атам, силер да көрсөңөр болот деп. Конечно же, все отказались, эч ким макул болбоду. Койчу, мен иште албайм, мынтем деди. 1 жыл болду мен компанияга келгениме. Мен күнүгө эле сториске чыгара бердим. Мен бул витаминди ичип атам, мен буну алдым, бул товарды заказ кетирдим, мага мынча сом түштү, элестеткиле, үйдө отуруп эле кызым менен эле гулять этип баратканыбызда кызым менен, коляска менен эле. Ошентип иштеп жүрдүм. Бир колумда кызым, бир колумда коляска, 7 килограммдык мындай көтөрүп алам, 2 онтен көтөрүп, анын ичинде товарларым бар, таксиге акчам, келип обязательно келип бир кофейняга киребиз, ал жерден овкат ичебиз, ошентип 1002 миң күнүгө жок. Анан кийин таргетти күнүгө кетип аттым да, через таргетти силерге сонун советую. Ой, англисче орусча айтып. Таргетти күнүгө хотя бы $1 болсо да кетирип коюңуздар, нам нужна стоимость. Жакшы видеоңуз барбы? Ошону $1 кетирип коюңуз, $30 кетет, бир айга. Болгон эле акча, аны кафеге, мафеге, жакта жака коюңуздар. Анан көрө ушул кете берсе, сиздер постоянно будете крутиться в Инстаграме, анан көргөн клиентиңиздер акыркы жолу алат да, $1 дагы бир хотя бы бир айдын ичинде 3-4 продажа кылсаңыздар, ушул менен акчаңыздар акталып калат уже. Партнёрду таап алышыңыздар мүмкүн. Мен өзүмө личный опыттан задача коюп алгам. Күнүгө бир партнёр, бир товар. Это минимум. Бир товар. Минимум. Хотя бы эпам болсо дагы ушул немени жабышым керек да. Анан меники о деньги колдоном, анан жакшы сатам деп атпайм, саткан аябай жакшы көрдүм деп. О деньгиден акча түшпөй калса уже кыйын эме баштан калчылапчы. Бүгүнчө да продажа жакшы привычка экен. Өлө жагат да, о деньги акча түшүп турса, жагат. Мама боксер түшүп турса, бир күнү 5 мама боксер сатсам, анан кийин эле бир убакта жок болуп калса эле. Чыда бүгүн жок, не кыла койсоң, кака кыла койсоң, кимге койсоң деп ушинтипчи. Анан кийин таргетти эми бул чтобы постоянно крутиться $1 дедим,
Анан кийин нормально акча менен кетиресиздер да таргетчи. Анан жазган клиенттер бар турабы, жазып продажага чейин жетпей калгандар бар. Баасын сурап, ошо менен жок болуп кетти. Ошолорду кантип колдонобуз? Рассылка. Алардын баарын сактап алышыңыздар керек да, бөлүп. Бизнес WhatsApp'та, Instagram'да ушундай неме бар, ярлык деген бар. Ошол менен там лид, повторный заказ, завершено деп ошол менен белгилеп койсоңуздар болот, сразу табасыздар да ошол мененчи. Анан мисалы лид дегенде эме деп белгилейбиз. Клиент жазды, бирок алган жок да. Заказ завершено дегендерге кайра жазып, эмне болду, результатыңыз болду, экинчи курсын аласызбы, бул результат болуш үчүн повторно дагы курс ичиш керек, мисалы бизде 3 өтөдүн дейт го, 3 ичиш керек деп. Повторно ичсеңиз жакшы болот. Повторныйга доставка бекер кылып берем ушундай деп представителер колдонуш болот да. Бизде выгодный болуш керек. Бизде подарок кошконго болбойт. Эми өзүңүздөр билбейм алар тиякта нелер айтып. Да. Анан дагы эмне кылсак болот? Мисалы ай сайын, жума сайын бизде скидка болуп турат го товарларгачы. Допустим, детскийдин бирөөсүнө скидка болду. Ошону сураган бизде клиент бар. Ошолорго рассылка кылабыз. Ушул жуманын числодон булга чейин скидка болуп атат. Сиз сураган товар боюнча жетишип алып калсаңыз болот дейбиз. Либо биз розыгрыш кылып атабыз командалар менен. Өзүңүздүн командаңыздын ичинен розыгрыш кылсаңыздар болот. Наставниктер дагы кошулуп розыгрыш кылышат го, ошолордон не дейбиз? Сиз кызыккансыз ушул товарга, сиз товар алсаңыз, сиз розыгрышка катышып каласыз. Мы вот такие-то разыгрываем деп туруп, рассылка кылып коебуз. Ал албайм деп аткан же башка бирөөдөн алайын деп аткан ойлонуп жүргөн, анан розыгрышты угуп, розыгрыштан кылып коюшат. Мисалы жанагы iPhone розыгрыш болгондо мен аябай жакшы продажа кылдым, көп партияларды ошондо каттадым. Анткени розыгрышка кызыгып келишти. 5000-6000 миңден товарын ошондон алышты. Анан дагы личный сториске кандай кылабыз? Личный бренд айтып башка деп коюп кеттим го. Бизде неме болуш керек да? Жана айткандай эле, польза беришибиз керек личный аккаунттачы. Кайдан нерсе алып келебиз да, биздин жакындарыбыз эле бизге любой нерсеге подписаны. Калгандары бизден польза албаса, зачем на нас подписываться, туурабы? Польза 40% болуш керек. Продажа 10% эле. Мы будем продавать, не продавая. Түшүнбөй калсаңыз, биз сатып атканыбыздычы, как будто биз өз сайт берип аткандай кылып, рекомендация кылып аткандай кылып туруп эле сатсак ошондо жакшы болот. Так, мисалы үчүн кантип? Сейчас айтайын. Вовлекающий 20%, личный контент 30%. Личный страницаңызга көбүн эле киргизебиз. Өзүңүздөр башында чечип аласыздар. Менин жашоомдун канча процентин Инстаграмга көргөзөм. Бир 10%-ын көргөзөм, максимум калганын көрсөтпөйм. Анткени бизге доверие болуш керек да. Жанагы витамин саткан аккаунтуңуздар болсо да, ал жака өзүңүздөр чыгып, хотя бул колуңуз көрүнүп, же болбосо сүйлөсөңүздөр дагы витамин кармактын түбүн түшпөйсөңүздөр уже доверие. Ай, могу сатып турбайбы депчи, ошондой болот. Анан жалаң эле витамин киргизип, азыр бардыгы эле киргизип атат. Инстаграмда толтурасы иштейт. Анан негизлерди тандаш керек, туурабы? Негизлерден алыш керек. Биз интересный болушубуз керек. Через нас продавать этишибиз керек. Мен эмне кылдым? Я мамочка в декрете дедим. Мен азыр мындайда, когда молодая была, деп коеюнчу, бойдоп кетсе, результат вообще карабаптым, чын эч нерсе кылбаптым да, вообще эч нерсе кылбаптым. Төрөгөндөн кийин бардыгы чыкты, анан түшүндүм да, өлө депчи. Ошондо как раз жумушка да как раз ошол моментте кетип калганын айтпайсыздарбы? Артроз, сколиоз, кифоз, бүттүк айланайын. Бутум учунан баштап могул жагыма чейин бүт өлүп калыптыр меники. Мен да 23 жашымда коллаген ичип атам. Суставтарыма, немеме восстановление дагы деле болуп атам да, 10 ай болду кызымда дагы деле болуп атам. Анан кийин мен эмне кылып чыктым? Ден соолугуңуздарды заранее кылыңыздар депчи, профилактика лучше, чем лечение деген менен чыктым да. Анткени өзүм билип атам, көрүп атам, анан кийин ой жаман көрсөңүз дагы айтам, өзүңөрдү заранее карагыла. Төрөгөндөн кыйналып кетсиңер деп элечи. Төрөгөндөн кийин да восстановление болуш үчүн ушунуш керек деп ошол менен чыктым. Ошондуктан мама бок зрителер аябай жакшы сатып аттым да. Польза дегеним, мисалы менин страничкамда билим деген менен акырын витаминдерди кошуп кетем. Стористерде. Недавно эле мен пикти өзүм ачтым да. Анткени ал
Сам клетчатка экен. Нечте жакшы тазалайт экен, особенно орозодо, сонун экен, эртең менен чоңсаң, кадимкидей жыргап калат экенсиң. Анткени клетчатканы биз тамактан көп ала албайбыз го. Ал үчүн чөп-чөбдүн баарын жешибиз керек, аны биз деги эле кошпойбуз да, чынын айтканда. Признаемся, да. Анан пикти мен для себя открыла, ошондой эле сториске чыктым. Ой, эл жуп сонун экен, бул пик деген мен жаңы эле көрдүм, клетчатка экен, ушундай экен. Орозо маалында особенно алсаңар 500 сом экен, өзүңөр үчүн алып деп эле. Ошентип чыгардым. И сразу начали меня покупать. Подружкаларым, жакындарым, тааныштарым сүйлөп атып эле, орозо болуп атат дегенде, запор меники болуп атат дегенде всё, кошулуп кетесиң. Пик деген бар экен, ичип койсоңуз болот. Айла тамагым башка болбой атам орозодо. Комфортный чай бар, биз ошодон ичип койсоң, ошентип эле предлагать этип салат. Вот это продажи. А через Инстаграм ушундай истер кадимкидей эле өзүңүздөр колдонуп атканды, өзүңүздүн сөзүңүздөр менен эле не надо там красивый болуп, атайын жасанып макияж кылып, метип чыгып неметкен жок. Чын ой, зализанный болуп, бирекет болуп атат деп карабай да коюшат да. А силер как оно есть? Чатым түйүлгөн футболка, дагы кийер ушундай болуп чыгып эле. Кыздар модалап атат, мындай болуп атат деди. Как оно есть? Айында төрөгөндөн кийин айылда болчумун, ошол жактан айылдан эле салат молчан эле ошондой ойдон тартаттым да. Мага бокс ичип баштадым. Восстановленияга сонун экен. Мынакей анан жасап чыгаргам ферритина монча экен. Бүгүн ичип баштадым. Келе челлендж кылабыз. Кийин көрөбүз, анализди тапшырабыз деп. Анткени мен уверенныймын витаминдерге результат берерин. Ошон үчүн челлендждеп чыктым. Ферритиним нормально көтөрүлдү. Элдерге деле заметно да. Башында мындеп жүрсөм, азыр монтуп калганымчы, ферритин көтөрүлгөндөн кийин. Вот через сторис ушинтип эле продажа алсаңыздар болот. Обязательно набор чыгарып саттык мынтип дебеңиздер да. Продажа уже аз болуш керек. Продаем, как будто бы не знаем, мындай, как будто бы не продаем. Личный контент. Силер өзүңүздөрдүн чыгарыңыздар, жашоодо ушундай болуп атат, мен ушундай кылып атам, бул жака барып атам деп ошондой доверие болот да. Жалаң эле витамин чыгарбасаңар, алгысы деле келбейт да. Мисалы мен жумушумда мындай проблема болуп атат, бул жак болуп атат деп эми өзүңүздөр чечесиздер да, канчалык мен киргизе алам ошол жөнүндө. Мисалы ыйлап чыгарам кээдечи, не могу вот уже кызымды эмчектен чыгарып аткам, түнү менен кыйнап атат, бүгүн вообще чарчап өлүп атам, не могу уже деп элечи, кадимгидей ыйлап эле сложно экен ушундай эле. Вот бүгүн мынтип атам деп ыйлап чыгарасың. Бүгүн вот сонун болуп атат деп жыргап чыгарасың. Бүгүн мындай болуп атат деп эле. Анан силерди көрүп, анан азыр мисалы ойлосоң, ой, буну эмнеге чыгарам, муну кереги жок деп ойлойсуң, мисалы кофейняда отурганыңызды или бир жакшы жерге барып атканыңызды, жакшы нерсе алып атканыңызды, анын баарын көргөндөр бар экен. Для нас кофейняга барып норма болсо, башка бирөө үчүн бул роскош экен да, мисалы мен дайга ушу көрүп, кайсынын кызымды карап берет, анан мен ушинтип жыргап иштеп, ар жака бир жака чыгып жүрсөм, көптөр жазат да. Сенки жыргагың вообще сонун депчи, сен ушинтип экенсиң, андай болуп атат, не болуп атат депчи. Анан кийин үйдө эле отуруп, ушундай эле офиске бир айда эле 2 жолу эле келем, албай турсамчы, ичине көйлөк кийиш керек эле, бирок ушундай кызым менен көп убакыт бөлгөнгө аракет кылам да. Кызым менен үйдө эле болот, ага убакытты бөлөм, аны развитиесине өйдө салып кошкум келип атат да. Анан 50 000 зарплата чыгып атат мага. Кэшбэктерим өйдө чыгып атат, мен 2,5-3 миң болуп атам деп атпаймынбы? 10 айлык кызым менен үйдө отуруп, каалаган жумушумду кылып, каалаган жагыма барып, кызыма убакыт бөлүп, примерно 50 000, 70 000, 100 000 чейин дополнительно проекттерим менен. Еще дополнительно проекттерим бар. 100 000 тапкан, бул вообще сонун деп ойлойм, биздин компания аркылуу. Это прям классно, онлайн еще отуруп эле. Офиске дагы барбайм, офиске дагы через Яндекс эле оформить этип коем. Курьер келет, алып кетет, жеткирип коет. Болду. Же болбосо клиенттерим келип, өздөрү алып кетет менен. Через онлайн эле ушинтип кылып, вопрос можно? деген болду. Продажа 10% отпайсың, мисалы үчүн биз өзүбүз колдонуп аткан мисалы кремди көргөзүп деп коебу, чтобы не продаем, не продавая деп атпайбы? Ошондо аркасында сунуштап кетсек болобу? Мисалы мен өзүм ушуну колдонуп атам, силер да алсаңар болот деп айтсак болобу? Конечно, обязательно. Же жөнүндө көргөзүп коюш керекпиз деген. Жок, обязательно пожалуйста. Мисалы, сиз кремди албайсызбы? Кремиңизди кадимгидей колдонуп тартасыз. Без макияжа эле, жакшынакай эле, бет үстүн не болсо, ошону менен эле немеси жок эле кремди тартабыз. Мына уходканы колдонуп баштадым, кыздар, могу сонун экен, мындай экен, мындай экен. Анан муну мул ссылка менен алсаңар болот. Если регистрация кылсаңар, мындай мынча процент скидка менен аласыңар. Силерге муну магазинден ким берет деп, конечно, продающийди кошуп кетебиз. Жөн эле бир неме эткен болбойт. Мен ичип атам, ушундай кылдым, мындай ситуация болду дейсиң. Мисалы, мага бокста кандай кыласың? Төрөгөндөн кийин мен болячкалардын баары чыкты.
башым эле тугап болотун да чын элечи гемоглобин түшүп кеткенименчи анан как она есть эле айтты меники артроз кифоз аланан бүттү болуп атат менин вообще состоянием ужас төрөгөндөн кийин адамдан адам чыгыш эмес да бүттүгү жаман болуп вообще эч нерсени кылбай калат экен деп эле айтып аттым да анан могул бокста Во всех красках такой. чын мен бирөөтөр эле шок болуп аттым не знаю вообще даже кийинкине дагы ойлогонго да желание жокмун дегенчи анан кийин ушинтип эле айттым мындай ушундай симптомдор болду мага бокста булар бар восстановление кылат экен аябай сонун экен катталып алсаңар мынча болот анан көбүнчө бизге эмне акча таап атат десек келет да анан мен дагы айлыктарымды чыгарып да ушундай болду кызым менен отуруп эле жыргап анткени сторисимде эмне бир күнү кофейняда жүрүм бир күнү кыздар менен жүрүм бир күнү обученияда жүрүм жыргап эле анан кийин эле менин айлыгым 50 000 70 000 деп чыгып калсам өлү шок да что в смысле деп элечи каяктан чыгып атат эмне болуп атат депчи анан кийин эле айтам мына кыздар ушинтип иштесеңер болот вот так деп анан азыр жана айткандай эле жасанбай эле как она есть өзүңүздөр чыгып айтсаңыздар рилстерди тартыңыздар стористерди чыгарыңыздар ошол жактан сонун результаттар болот да о работе айтып бериңиздер сейчас актуальный болуп атат го мындай болсо тартайын дегем мисалы боюнуп отуруп эле айтып бересиздер да допустим уходканы баштадыңыздар же болбосо макияжыңыздарды баштадыңыздар боюнуп атасыздар да биздин компанияда привилегированный клиент болуп же болбосо бизнес партнер болсоңуздар болот деп эле боюнуп атасыздар анан 25% менен силерге ким берет тууралуу деле боюнуп эле айтып коюсуздар субтитры сделали и все вот это классно продает көп акча коротуп тигүү дегендин кереги жок да мой блогер болуштун кереги жок телефонуңуздарды койдуңуздар неменин жанына аракайдын жанына